Саламатсыздарбы? Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университети, Жалал Абад коллежи. Мен БКМК 019 тайпасынын студенти Рашид кызы Элиза, окутуучу Абдуллаева Гүлчехра Хайбатуллаевна. Бүгүнкү сабактын темасы мектеп жааматы. Сабактын максаты жаамат сөзүнүн түп маанисин билишет. Окуу процессинде жааматтын ролу маанилүү экендигин мисалдар менен түшүндүрүп беришет. Улуу педагогдордун жаамат жөнүндөгү ойлорун талкуулап, эки бөлүктүү күндөлүк толтурушат. Инсандын калыптанышы жана өнүгүшү. Көпчүлүк авторлор эсептегендей, жааматтык тарбия системасында гана ишке ашырылышы мүмкүн. Мында жаамат туура иштеп жаткан өзүн өзү башкаруу органдары менен уюшкандык жана инсандар аралык мамиледеги өз ара жоопкерчилик менен мүнөздөлөт. Бул болсо ар бир инсандын ар тараптуу өнүгүүсүнө, эркиндигине, корголушуна жана кадыр-баркына өбөлгө болот. Азыркы адабияттар боюнча жаамат деп төмөнкүнү түшүнөбүз. Адамдардын ар кандай уюшулган тобу, жогорку деңгээлде уюшулган гана топ. Педагогикалык адабияттарда жаамат деп тарбиялануучулардын бирикмеси аталат. Ага төмөнкүдөй белгилер мүнөздүү. Социалдык жактан маанилүү болгон жалпы максат. Коюлган максатка жетүү үчүн биргелешкен жалпы ишмердүүлүк. Жоопкерчиликтүү көз карандык мамилелер. Шайлануучу жалпы жетектөөчү орган. Бул белгилердин айрымдары башка бир топтук бирикмелерге да мүнөздүү болушу мүмкүн. Бирок булар жааматтык уюмда гана өзгөчө айкын көрүнөт. Жаамат көрсөтүлгөн белгилерден сырткары башка бир өзгөчөлүктөрү менен да айырмаланат. Сергек психологиялык климат менен, жаамат мүчөлөрүнүн ортосундагы ак пейил мамиле менен, биримдик, өз ара түшүнүү жана өз ара жардамдашуу менен. Жаамат мүчөлөрүнүн корголгондугу, акыйкат, сыңдоо жана өзүн өзү сыңдоо менен. Жогоруда аталган белгилердин мектеп жааматын алып өтүү менен төмөнкүнү айтууга болот. Мектеп жааматы — бул тарбиялануучулардын социалдык жактан маанилүү болгон жалпы максат. Ишмердүүлүк аркылуу бириккен жалпы шайлануучу органы бар, биримдиги, жалпы жоопкерчилиги, бардык мүчөлөрүнүн укуктары менен милдеттеринин теңдиги менен катар өз ара көз карандылыгы менен айырмаланып турган тобу. Мектептеги окуучулардын жааматчылыгы инсанды калыптандыруунун эң маанилүү фактору болуп эсептелет. Окуучулар жааматчылыгы бул бир максатка умтулуп, бирдиктүү коомдук пайдалуу ишмердүүлүккө ынтымакташкан окуучулардын туруктуу уюму. Окуучулар жааматчылыгынын мүнөздүү өзгөчөлүгү болуп, анын ишинин идеялык максатка умтулгандыгы, жааматтын ишмердүүлүгүнө катышкан бардык окуучулардын бири-бири менен бекем байланыштуулугу, иштеги жалпы жоопкерчилиги, жааматтын ар бир мүчөсүнө коюлган жогорку талаптуулук эсептелет. Окуучулар жааматчылыгы бул өз алдынча демгелүү уюм, ал тарбиянын объектиси гана эмес, субъектиси да болуп эсептелет. Чоң кишилердин жааматчылыгынан айырмасы — анын ишмердүүлүгүндө оюндун түрдүү кооздук, романтикалуу балдардын кызыктыруучу элементтери көп. Мектеп жааматы мектеп окуучулары эле эмес, ага педагогикалык персоналдар да кирет. Окуучулар менен мугалимдер жааматчылыктары ар бири өз мыйзам ченемдүүлүктөрү менен уюмдашып, өркүндөп өсүп жашай турган, ошол эле учурда бири-биринен ажырап турган, көзгө көрүнөө чеги да жок уюмдар. Улуу педагог Макаренко тартиптүүлүк жааматчылыкты чырайын чыгарат деген тыянакка келген. Балдарды жааматта, жаамат аркылуу жана жаамат үчүн тарбиялоо системасын иштеп чыгып, жааматчылык деген түшүнүккө илимий аныктама берген. Макаренко социалисттик принципке негизделип, баш кошкон адамдардын социалдык биримдигин гана жаамат дешке болот деген ойду баса белгилеген. Тарбия амалыятында баарына маалым жана педагогикалык назариятта түзүгүрөөк изилденген жааматчылыктын баштапкы уюму болуп класс жааматы эсептелет. Андан тышкары жалпы мектеп жааматы да көп айтылат. Менин түшүнүгүм боюнча жаамат бул тарбиялануучулардын бирикмеси, уюшкандык жоопкерчилик менен ар бир инсандын ар тараптуу өнүгүүсү, эркиндиги жана корголушуна өбөлгө түзүү. Уюшкандык менен бир максатка умтулуу,
бирдиктүү коомдук пайдалуу ишмердүүлүккө ынтымакташкан окуучулардын туруктуу уюму.